Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Украина тынчы баса бүтүндөй Европа согуш талаасында айланышы мүмкүн. Стратегиялык курал чөйрөсүндөгү кытайлык эксперт Сонг Чжунпин Украинадагы аскери жаңжалдын тараптары кризисти аскери жол менен чечүүчү кечеңдетпесе, бүткүл Европа тартыла турган согуштун чыгышын алдын ала айткан. Бул тууралуу Global Times жазып чыкты. Орусия утулбай турганын ачык айтты. Эгерде эки тарап тең катаал бойдон кала берсе, бүтүндөй Европа согуш талаасына айланышы мүмкүн. Бул бардык Европа өлкөлөрү жана бүткүл дүйнө үчүн чоң кырсыктаганга алып келет, деди ал. Эксперттин айтымында АКШ де-факто Украинаны НАТОго мүчө кылды. Анткени альянска кирген өлкөлөрдүн бири дагы буга чейин АКШда мынчалык чоң колдоо ала элек болчу. Айрыкча аскери техникалары жеткирүү боюнча. Буга чейин АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Украинадагы кырдаалдын улам өзөктүк согуштук чыгышы мүмкүндүгү тууралуу талкууларга комментарий берген. Остин Украинадагы кризистин күчөшүнөн улам өзөктүк согуштун чыгуу ыктымалдуулугуна баа берип, мындай сценарийге ишенбей тургандыгын белгиледи. Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативинен 12 айдын султаны болгон Ыйык Рамазан айынын урматына 30 күндүк сонун акция. Ыйык Рамазан айынын 2-10 күндүгүнө бир жолку кызмат акы турак жайга 2%, бизнес каржылоого 3%, автоунаага 4%. Ансар кооперативи Ыйык Рамазан айы менен бардык кыргызстандыктарды куттуктайт. Бул акция Кыргызстан боюнча бардык бөлүмдөрдө актуалдуу. Убакыт аз эле калды. Акцияга қалыңыз. Кытай Орусиянын Украинага согуш ачканын анча деле колдобойт. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Кошмо Штаттар Орусиянын аскери операциясынын Кытайдан олуттуу колдоо көрбөй тургандыгын билдирди. Азырынча биз Орусиянын аскердик аракеттерине Кытайдын олуттуу колдоосун көрө элекпиз, деди ал Конгресстеги угууларда. Блинкен АКШнын президенти Джо Байден Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен сүйлөшүү учурунда Орусиянын аскери жүктөрүн же санкцияларда айланып өтүүгө жардам берүүгө Кытайдын кызыкчылыктарына жооп бербейт деп эскерткенин эске салды. Биз муну абдан кылдаттык менен байкап жатабыз, деди мамлекеттик катчы. Булак Назар Ньюс. Жөнөкөй жарандардын канын төккөндөр сөзсүз жазаланат. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Пакистандын Карачи шаарындагы террордук чабуулдарды комментарийлеп жатып, Кытай жарандарынын канын себепсиз төгүүгө жол берилбеши керек. Бул кылмыштын артында тургандар сөзсүз өз жазасын алат деп билдиргенин Синхуа. Кытай дипломатиялык айтымында шейшембиде Карачи университетинин Конфуций институтунун жүргүнчүлөр ташыган кичи автобусу жардырылып, 3 Кытай мугалими набыт болуп, дагы бирөө жарадар болгон. Пакистандыктар арасында дагы көптөгөн курмандыктар бар экендиги айтылат. Кытай террордук чабуулду катуу айыптоосу жана катуу кыжырдануусун, ошондой эле каза болгондор үчүн терең кайгыруу менен көңүл айтат жана курман болгондордун жакындарына чын жүрөктөн көңүл айтат, деди ал. Мындан тышкары Кытайдын тышкы иштер министрлигинин жардамчысы Ву Цзянхо Пакистандын Кытайдагы элчисинин шашылыш телефон чалып, өтө олуттуу тынчсыздануусун билдирди. Ал Пакистан тараптан окуяны тез арада тыкыр иликтөөнү, күнөөлүүлөрдү мыйзам чегинде кармап жазалоону жана Пакистандагы Кытай жарандарынын коопсуздугун камсыз кылуу жана ушул сыяктуу окуялардын кайталанбашы үчүн бардык жараларды көрүүнү талап кылды. Шейшемби күнү кечинде Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф Кытайдын Пакистандагы элчилигине барып, каза болгон кытайлыктардын жакындарына көңүл айтып, Пакистан өкмөтү окуяны кылдат иликтеп, күнөөлөрдү катуу жазалай тургандыгын жана коопсуздукту ар тараптуу бекемдей тургандыгын айтты. Ал ошондой эле анын өкмөтү Пакистандык Кытайлык достукту бузууга эч кандай күчкө эч качан жол бербей тургандыгын билдирди. Кытайдын тышкы иштер министрлиги жана Кытайдын Пакистандагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрү Пакистандын тиешелүү ведомстволоруна террордук чабуулдун кесепеттерин жоюу жана жабыркагандарга медициналык жардам көрсөтүү, ошондой эле ташкын террордук уюмга чечкиндүү сокку уруу боюнча иштерди талаптагыдай уюштуруу үчүн кысым көрсөтүүнү улантат деп айтылат маалыматта. Украина акыры НАТОго мүчө болобу? Пентагондун жообу.
Пентагондун башчысы Ллойд Остин Украинаны азыр НАТОго кирет деп айтуу чагымчылдык болуп калаарын билдирди. Бул тууралуу аны Fox News каналына берген маегине таянып РИА Новости жазып чыкты. Учурда НАТОнун күн тартибине Украинаны уюмдук катары кошуу маселеси каралган жок, деди Остин. Орус бийлиги Украинадагы кырдаал НАТОнун өз аймагын кеңейтүү аракетин кесепети экенин айтып келет. Эске салсак, буга чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский америкалык АВС телеканалына берген маегинде НАТО өлкөлөрүнө кошулуу маселеси сууп бараткандыгын билдирген. Булак Назар Ньюс. Украин Жокери машыгуу учурунда канаттууларды жеп жүргөнүн айтты. Багынып берген украиналык катардагы Жокер Богдан Смага команданын шалаакылыгы тууралуу айтты. 2 жыл ичинде бир гана машыгуу учурунда башка жокерлер менен кошо токойдо калып, ал жерден Google карталарын колдонуп чыгууга мажбур болушкан. Ал ошондой эле машыгуу учурунда талаада ар кандай канаттуулар менен тамактанган учурлар болгондугун билдирди. Алар бизге жакшы мамиле кылышкан жок. Бир жолу Америкадан же Канададан адамдар келгенде алар берген жабдыктар кайдадыр жоголуп бараткандыгын көрүштү. Алар жарымын уурдап кетишти, деди ал. Ал кошумчалагандай, аудиторлор Украинанын жетекчилигине арыз менен кайрылууга убада беришкен. Кызмат жылдарында Смага бир гана жолу 2020-жылы машыгууда болгон. Булак Назар Ньюс. АКШ Германияда Украинага курал жарак жеткирүүнү көзөмөлдөөчү борбор түздү. Пентагон Германиянын Штутгарт шаарындагы АКШнын куралдуу күчтөрүнүн Европалык командачылыгынын базасына Украинага аскердик жардамдын жетишерлигин көзөмөлдөө борборун уюштурду. Анын милдеттерине 40тан ашык өлкөдөн жеткирүүлөрдү координациялоо жана тездетүү кирет деп билдирди СНН. Бул коопсуздук тутумунун аракеттерин колдоо үчүн түзүлдү, деди АКШнын коргоо министрлигинин жогорку даражалуу кызматкери. Анын фамилиясы көрсөтүлгөн эмес. Борбордун кызматкерлери 15тен ашык штаттын өкүлдөрү. Ал эми жетекчиси 2 жылдыздуу америкалык аскер генералы, АКШ мамлекеттик катчы Энтонио Блинкен менен Пентагондун башчысы Ллойд Остиндин Киевге жасаган сапарынан кийин Украинага аскерий колдонуучу күчөтүүнү убада кылды. Украинанын тышкы иштер министрин Сергей Лавров НАТО Киевди куралдандыртып, Орусия менен прокси согушка кирип жатат деп эсептейт. Булак Назар Ньюс. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги Туркиянын Тажикстанга учкучсуз учактарды саткандыгы тууралуу маалыматты тактоодо. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутаттар тышкы иштер министри кызматына сунушталган Жээнбек Кулубаевдин талапкерлигин карады. Жыйында депутат Мирлан Самый-Кожо тышкы саясий ведомствонун башчылыгына талапкерлиги көрсөтүлгөн Жээнбек Кулубаевдин Туркия Тажикстанга байрактар сокку уруучу учкучсуз учактарды жөнөттү деген маалыматтын канчалык деңгээлде чындыгы бар экендигине кызыкты. Кулубаев бул тууралуу маалымат алып, элчилик жана башка органдарга тапшырма берилгендигин айтты. Азыркы тактап жатабыз. Учурда бизге буга чейин Туркия тарапка байрактарды биздин кошуларга сатууда этият болууну билдирип, Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы көйгөй чечиле электигин айтканбыз. Бирок алар бул бизнес экенине токтолуп, аскердик техникалык кызматташтык өсө берерин айтууда. Толук маалымат алгандан кийин сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз, деди ал. Эл өкүлү Тажикстан байрактарды сатып алгандын чын жалганын сураганда Кулубаев чын жүрөктөн жооп узатты. Эскерте кетсек, 2021-жылдын 18 декабрында Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматын куралдануусуна байрактар учкучсуз учуучу аппаратты келип түшкөн. Булак Назар Ньюс.